Манас эпосунан элдик педагогикалык көрөңгө, улуттук философияга өзөк, мамлекеттик идеологияга таяныч болуп бере ала турган рухий нарыктарды изилдөөнүн назарияттык да, амалияттык да мааниси баа жеткис. Манас эпосундагы осуяттарды албетте бала сагындык Жусуп сыяктуу бабаларыбыздын насааттарынан, элдик педагогиканын баардык булактарындагы залкар идеяларынан бөлүп кароого болбойт. Эпостагы төгөрөгү төп келген идеялар Маркс айткандай мекенибиздин атуулдары жүрөгү сокпой калганга чейин бошонуп кете албай турган кишенге айлануусу зарыл. Манас кыргыз элинин түбөлүктүүлүккө алып баруучу чоң касиет. Кыргыздык башатыбызга келиш үчүн, улуттук жүзүбүздү мезгилдин талабына ылайык жаңыртыш үчүн, Манастын руху элге сиңиши үчүн бул эпосту ар бир кыргыз баласы уга жана сүйө билип, өзүндөгү улуттук көрөнгөнү ушундай нукура элдик идеянын негизинде түптөөгө тийиш. Манас эпосу кыргыз элинин педагогикалык идеяларын, тарыхын, тилин, динин, этнография, философиялык жана илимий көз караштарын, психологиясын, маданиятын, көркөм өнөр ажарын, рухий жана социалдык саясий турмуш тажрыйбаларын изилдөөнүн ишенимдүү булагы. Аталган жагдайлардагы изилдөөлөрдү жүргүзүү ар бир илимий мекемелер менен окуу жайлардын ыйык барсы. Манас эпосунун идеяларын таалим, тарбия амалиятына мугалимдер жана ата-энелер пайдалана турган өркүндөгөн усулдук колдонмолорду, окуу куралдарын жана окуу китептерин төмөнкүдөй багыттагы идеяларга топтоштуруп иштеп чыгуу зарыл экендигин бүгүнкү турмушубуз далилдеп койду. Манас атабыздын биринчи осуяты эл бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган ажырагыс ынтымактуу болуу идеясы. Улуттук идеянын өзөгүн элдин ички биримдик ынтымагы түзөт. Байыркы тарыхта аты аталган элдердин көбү биздин күндөргө жетпей калганына, алардын тагдырына туш келген кандуу согуштар, табигый кырсыктар, татаал тарыхый кырдаалдар гана эмес, улуттук биримдик ынтымактын жоктугу да негизги себеп болгон. Бабаларыбыз элди ошол коркунучтан сакташ үчүн ырыс алды ынтымак түбү ийгилик, өлө жегенче бөлө же, бирдик болбой тирилик болбойт, күч бирдикте, ынтымагың бар болсо тең болорсуң, ынтымагың жок болсо жем болосуң деп эскертип келген. Бабаларыбыздын мындай нускалуу сөздөрү эч качан кунун жоготпойт. Элдин биримдүүлүк, ынтымагынын идеясы кыргыздардын кайгылуу тарыхый тажрыйбасынан пайда болгонун, Манас эпосунун башында эле басып кирген күчтүү жоодон улам эл туш тарапка чачыраганын, бирөө айдалып Алтайга, бирөө айдалып Кангайга, бирөө тенти Беренге, бирөө түшүп кетти Тереңге деген саптар айгинелеп турат. Кетсе да башы мойнунан, азаттык чыкпай оюнунан жүргөн кыргыздар Манастын өзүнүн биримдигин, эркиндигин көрөт. Манас согушуп жатып курчоодо калганда Кемеңгер Кошой жаралган бир ууч эл үчүн зарып кылам малымды, таалайым Манас эл үчүн курман кылам жанымды деп кол жыйнап келип аны бошотуп алат. Кошойдой акылман жоокерлердин үлгүсүнөн өсө турган эл өз баласын баатыр дейт, өспөй турган эл өз баатырын катын дейт деген макал пайда болгон. Өз мыкты уулдарын сыйлай албаган калк башка элге көз каранды, кор болот. Манас баш болгон эл Кошойдун акылын урматтап, андан кеңеш сурайт. Ынтымактуу элде гана карыга урмат, жашка ызат деген мамиле жасалат. Эл бекеренен өздү жатпай сыйлаган жат жанынан түңүлсүн дебейт. Өз элин сыйлап сүйбөгөн адам эч качан интернационалист боло албайт. Элин сүйүп, анын эркиндиги, коопсуздугу, келечеги үчүн тынчсызданган атуул Манас. Тирүү Манас баарында кыйратып Кытай кыра албайт. Өлбөй тирүү жүргөндө не максатка жетейин, 40 уйлуу кыргыз журт үчүн курман болуп кетейин деп өзүнө өзү шерт кылат. Ушундай улуу максат менен Манас чачыраган кыргызды өз тегерегине жыйнайт. Ар кайда каңгып жүрүп, Манас жөнүндө угуп, түштөрүндө аны көрүп жүргөн эл өздөрү келип кошулат. Аларды эркиндик деген улуу идея баш коштуруп ынтымакка үндөйт. Бул идеяны аткаруу күч Манас. Ал жалгыз эмес. Астыга салса ак жолтой, аркада турса саңголдой, Бакай, пайгамбар чалыш карыя, адамдан артык туулган олуя, батасы элди байыткан, дабасы жанды жарыткан Кошой сыяктуу кемеңгер каарылар, Алманбет, Чубак, Сыргак сыяктуу баатырлар, анын үзүлгөнүн улап, чачылганын жыйнаган ынтымактуу жардамчылары.
кой аксагы менен миңдегендей эл арасынан акылы кыска, арам ойлуу, көөдөнү сокур, ичи арам адамдар чыгышы мыйзам ченемдүү. Манастын ак ордосун бузган Абыке, Көбөш, Канчоро, Кыяз өңдүү персонаждар уюштурган трагедиялуу окуялар биз эч качан унутпай турган тарыхый сабак. Ыркы кетип бытырандык, ичара чырчатак элдин алсыздыгынын белгиси экендигин баса белгилеп, эпосту өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман деген осуят урпактарга керес кылынат. Жумуриятыбыздагы эгемендүүлүктүн демине дээлигип, деле өрүгөн мезгил өтүп бара жатат. Эркиндиктин оор жүк экенин эми сезе баштадык. Ынтымагы жок, ички биримдиги начар эл мындай оор жүктү көтөрө албай калышын сезген бабаларыбыз Манасты хан көтөргөндө аны максатына жүргүзгөн иши кара санасак, каршылык кылсак, төбөсү ачык көк урсун, төшүтүктүү жер урсун, ак келтенин огу урсун, ак милтенин чогу урсун деп чыбык кыркып ак боз бээнин канына кол малышып ант беришкен. Бул антты бузуу, ынтымакты бузуу, элге чыккынчылык кылуу катары айыпталган. Андай адам элдин катарына кошулууга акысы жок. Элдин чыккан намыс ариетсиз, өтө пас, тексиз киши катары бааланат. Улуттук намыс, ариетти билбеген нарксыз тексиздер дайыма өзүнүн күнүмдүгүн ойлоп, тар мүдөөсүн, жеке кызыкчылыгын элдин келечегинен, мамлекеттин жүргүзгөн саясатынан жогору коюп жатканына өзүбүз күбө болуп отурбайбызбы? Ата-бабаларыбыз элдин ынтымагын чыңдоо максатында Санжыраны жаратышкан. Анда кыргыздын бардык урууларынын түбү келип биригип кетет. Ал эми уруу кууп жиктешүүчү, өз тегине жан тартууда намыссыз ариетти билбеген нарксыздыктын белгиси экенине көбүбүздүн паамыбыз жетпей жатат. Анткени бул караңгылыктын калдыгы элдин ынтымагын бузуп ыдыратат. Мындай кооптуу көрүнүшкө тынчсызданган бабаларыбыз бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп кетти кыргыз деп бөтөн элге кеп кетет деп урпактарын эскерткен. Анткени элдин ынтымагы болбосо, миң да болсо кырылат, пил да болсо жыгылат. Элдин байлыгы да, көптүгү да, баатырдыгы да түкө турбай калат. Эпостун мындай сабактарын таназар албай койсок, анда эл да, кыргыз да болбой каларыбыз унутпашыбыз керек. Ушундай улуу идеялар Манас эпосун каарыбас да, эскирбес да, унутулбас да кылып олтурат. Мындай тарыхый сабактын баалуу идеяларын бүгүнкү жана эртеңки жашообуздун идеалына айландыруу биздин ыйык парсыбыз болууга тийиш. Экинчи, эл аралык достукта жана кызматташтыкта болуу идеясы көтөрүлөт. Адамзатты жүздөгөн улуттар, миңдеген элдер түзөт. Жер шарындагы 5 миллиардтан аштуу адамдардын 5тен биринин көбүрөөгүн түзгөн Кытайлар менен жалпы саны 1000ге жетпеген тофарлар сыяктуу элдердин адамзатта өз ордулары бар. Калктын санына, жашаган аймагынын аянтына же экономикалык абалына карап элдерди улуу кичүү деп бөлүштүрүү чоң жаңылыштык. Жалпы адамзат бир организм сыяктуу бир бүтүндүк. Башка элдерге таптакыр кошулбай, өзүнчө бөлүнүп жашоого мүмкүн эместигин, башка улуттун элдери менен алакалаш жашоо зарылдыгын туура баамдаган бабаларыбыз. Жалгыз аттын чаңы чыкпайт, жалгыз эрдин даңкы чыкпайт. Ынтымак бер жерде ырыс бар, айылы аралаштын кою королош, акылдашкан сагызган айгыр алат. Жел желге кошулса жут, эл элге кошулса кут деген акылман ойлорду жаратышкан. Манас дал ушундай даанышман идеяларды өзүнө камтыган чыгарма. Манаста аты аталган 15ке жакын улуттун элдеринин бирине карата да жаман пикир айтылбайт. Ал тургай бабаларыбыз душмандашкан элдерди деле бир беткей жамандап каралашкан эмес. Өздөрү келип катылып, оюнун бузган калмак балдарын Манас сабаганда Байжакып, азып келип мал күттүм, алтайым жакшы жер эле, эли сонун ичи кең, менин калмагым сонун эле деп аларга жан тартып улуу Манасты күнөөлөйт. Кыргыздардын колу Бейжиңге аттанып жатканда Кытай элинин күчүнө, касиетине, мүмкүнчүлүгүнө тан берген акылман энебиз Каныкей, уругу Кытай улуу журт, көптүгүн көрсөң кара курт, кылым Кытай эл деген кыяматка жеткиче кылайып душман жеңбеген дейт. Ата-бабаларыбыз интернационалисттик сезими өскөн, байланышта болгон элдерге калыс, туура басым берип, өздөрүн алардан артык да, кем да көргөн эместигин эпосто ачык эле байкап турабыз. Өз элин гана сүйүп, башкаларга жек көрүү менен мамиле кылган адам акыр түбү өз элин чаңбай койбойт.
Башка улуттардын артыкчылыгын даңазалап, өз элинин кемчилигин гана көргөн адам дале интернационалист болуп жарытпайт. Интернационалист адам бөтөн элдердин тарыхын, маданиятын, салт-санаасын үйрөнүүгө аракеттенип, аларды сыйлап, урматтап, достук менен мамиле жасайт. Канча тил билсең ошончо жолу адамсың деп жазган Энгельс өз элин астейдил сүйүп, ага жан аябай кызмат кылуунун да, башка элдерди бөтөнсүнбөй бирдей сыйлоонун да эң сонун үлгүсүн Манастан көрөбүз. Манас канекейге үйлөнүү менен акыл-манжарга эле ээ болбостон, катын албай кайын ал дегендей бүтүндөй бир улууттун колдоосун ээ болуп, эки элдин достук, кызматташтык мамилесине данакер болуп жатпайбы? Эпоста катышкан каармандар тилине, динине, тегине, улутуна карап бааланбайт. Алсак, элинен качып келип казактарга кошулуп 4 жыл жан аябай кызмат өтөгөн Алмамбет тегерегиндеги бузуктардын тилине кирип алданган көкчөдөн элине кетип жоголсун деген сөз угуп, ичи мууздап казакты таштап кетет. Адилетсиздикке жаны ачыган акылман Зайып Агеркеч аны узата чыгып, аяшынан кечирим сурап, Алмамбетти Манаска барып кошул деп кеңеш берет. Айкөл Манас Алмамбетке өзүнүн жанындай көргөн ак куласын тартуулап, анын келишине арнап той берип, энеси чыйырдынын эмчегин эмизип бир тууган кылып алат. Алмамбетти өз элин чаңган десек түркөйлүк кылган болобуз. Ал кыргыз элине дин үчүн гана келбестен, чындык, акыйкаттык, достук издеп келген. Кыйышпаган чындыкты, термелбеген достукту Манастын Айкөл дүйнөсүнөн таап, кыргыз элинин жан дүйнөсүн өздөштүргөндөн кийин Алмамбет чыныгы интернационалисттик сезим менен ала тоо артык жер үчүн, ак калпак кыргыз эл үчүн жанымды курман чалайын деген чечимге келет. Эпоста Манас улуттар аралык интернационалисттик достуктун, ынтымактын гаранты катары берилет. Эпоста боордош түрк элдеринин ынтымагы, түбү бир экендиги, өздөрүнүн эркиндиги жана коопсуздугу үчүн бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган биримдиги жөнүндө такай айтылат. Манастын тегерегинде казактардын көкчөсү, өзбектердин Санжыбеги, кыпчактардын Үрбүсү, Оогандын Акунханы, түркмөндөрдүн жарагы белде бир кучак, Музбурчак, Каракалпактан Бердике, Башкарлыктан Жамгырчы баары баш кошуп, аргын менен кыргызга салып койгон чеп болушат. Казак-кыргыз туушкан, кызыр чалган мурунтан кабырга тууган Кыпчак деп Манас алардын баарын бир тууган көрөт. Өзүн кыргыз элинин гана эмес, жалпы түрк калктарынын кулунумун деп эсептеп, баарысынын намыс ариети, тагдыры, келечеги үчүн түйшөлөт. Түрк элдеринин ынтымакта болуусу зарыл деген бабаларыбыздын осуятында башка элдер менен мамиле токтоп калсын деген ой жок. Чыгыштан Кытай сыяктуу чоң империя менен жанаша турсак, батышта Европа мамлекеттери биригип, славян калктары баш кошуп жатканда, түрк мамлекеттеринин жакындаш, өз ара ажырагыш ынтымакка келүүсү мыйзам ченемдүү зарылдык. Эпостогу акылман энебиз Акгерчектин уулу Үмөтөйгө Үмөтөй менен Семетей аты уйкаш экөөң тең баш кошсоң, айылың да бузук болчу эмес, сени менен аймашкан душман оңчу эмес. Бирилтешсең бир жерге баш кошуп пенде келеби, кармашып пенде келеби, кагышып душман жеңеби? Айтканым ушу билип ал, айттырбай уулум, тилим ал деген энелик таанышман насааты бүгүн деле актуалдуулугун жоготкон жок. Бабаларыбыздын бизге калтырган түбү бирге түптөйт, учу бирге жазылат, түбү бирге кошулат деген акылман ойлору деле өйдө жактагы идеяны бекемдеп турат. Чыныгы интернационалист патриот, чыныгы патриот интернационалист болуш керек экендигин, интернационалисттик жана патриоттук сезим куштун эки канатындай айкалышкан түшүнүк экендигин ата-бабаларыбыз акыл калчап туура түшүнүшкөн. Ошондуктан алардын осуяттарын таңазар албай коюуга биздин акыбыз жок. Үчүнчү, улуттук ариети, элдин ар намысын сактоо идеясы. Кыргыз деген этноним биздин эрага чейин эле кытайлардын жылнамаларында жазылып белгилүү болгон. Элибиз сан кылымдардын сыноосунан өтүп, чабылып, чачылса да жок болуп кетпей, атын сактап келишинин сырынын бирден бири душмандар жете албаган бийик тоолордо жашашы менен түшүндүрсө, кээ бирлери бабаларыбыз минген күлүк аргымактар менен байланыштырат. Албетте, дүйнөлүк цивилизациянын өнүгүшүндөгү жылкынын ролун эске албай коюш мүмкүн эмес. Бирок кыргызды кыргыз кылып бийик тоолор менен күлүк аттар гана эмес, элдин намыс, ариети сактап келген. Бабаларыбыз душмандарынан коргонуу үчүн бийик, бекем сепилдерди курган эмес. Жергебизге көз арткан сансыз жоонун мизин намыс үчүн туулган эр жигиттер кайтарган. Ошондон улам
чептенердин күчү бек деген сөз калган. Манас жашынан максат кылат. Манасты колго түшүрүү үчүн 10 000 кол курап келген Жолойго ак балта менен жакып малды, кыздарды тартуу кылып багыналы дегенде күрдөөлдү башым баарында айылымды кантип берейин, согуш кылып окко учпай мен тартуу кантип берейин деп Манас каршы чыгат. Кармашсыз багынууну намыс көрөт. Өзү намыскөй адам гана эр намысы, эл намысы деп билет. Өзүнүн жанын берүүгө даяр. Көкөтөйдүн ашында келген кытайлар маникер тулпарды талашып чатак чыгарышат. Кошой менен Бокмурун алардын талабын аткармакчы болгондо өз намысын элдин намысынан бөлбөй караган Манас Жолой менен Нескарага каарданып, чогулганын Кытай журт Көкөтөйдүн ашы экен. Башы жок бурут эл эмес, көк жал Манас баш экен. Ардакта башка чакырдым, абийириң менен этиң же. Алуучу калмак сен эмес, алдырчу кыргыз мен эмес. Чабуучу Кытай сен эмес, чаптырчу кыргыз мен эмес деп кайрылат. Отурукташкан элдер душмандардан салган тамын, тиккен багын, курган калаасын коргоп келсе, кыргыздар элдин намысын сактап келген. Ата-бабаларыбыз адамдагы көп сапаттарын ичинен намыскөйлүккө өзгөчө баа беришкен. Намыс, ариетти туу туткан бабаларыбыз уят өлүмдөн катуу, эр ачтан өлбөйт, ардан өлөт, тизелеп жашаганча тик туруп өлгөн жакшы, жигит өлөр жерине күлүп барат, жаздыкта өлгөн жаманат, жоодон өлгөн салтанат деген накыл сөздөрдү жаратышкан. Көкөтөйдүн ашында маңдайыңда комдонуп жаткан кара иттей кашы, даш казандай башы бар калмак баатыры Жолой күрөшкө чыгат. Кыргыздардан аны беттеп чыгууга эч кимди аабай койгондо чыгып күрөш салып бер, чоң намысты алып бер аба деп Манастын өтүнүчү менен 85 жаштагы ак сакалдуу кошор карыя чыгып Жолойду көтөрүп жаап, башынан аттап кетет. Кытайлардын түктүү таман Түлкүбай балбанына Каныкейдин сунушу менен эр агышты издеп тапкан кыргылчал түрү суук капырга туруп күрөш салып бер, алакандай кыргыздын чын намысын алып бер деп чакырып келгенде чыканактай эр агыш дөөдөй Түлкүбайды көтөрүп ташка чабат. Карыган кошой менен чыканактай агышка дөөдөй алыптарды жеңдирген күч бул элдин намысы менен өздөрүнүн атуулдук ариети. Мал-мүлк, дүйнө үчүн эмес, намыс үчүн күрөшкөн адам жеңилбейт. Чоң элдерге теңелиш үчүн кичине элдерде улуу намыс, ариет болуш керек. Ошол улуу намыс томуктай эрге тоодой күч берет. Эпостогу бул идея эч качан наркын жоготпогон кандуу идея. Анын актуалдуулугу бүгүнкү күндө өтө күч алган учуру. Атуулдук ар намысты, элдин ариетин коргоонун үлгүсүн эпостогу Каныкей, Сайкал, Айчүрөк сыяктуу асыл аялдарынын мисалынан да көрөбүз. Чубак Манаска кошула эле көп жүргөн кезинде хандыкты алмак болуп 2 капкалуу букарды камайт. Ошондо Темиркандын кызы 12ге жете элек, өзү бала секелек Каныкей жекеме-жеке беттешүүгө чыгып, Чубак качып араң кутулат. 40 чоро калмактардын жылкысына тийгенде кууп келген Сайкал Алмамбеттин башкасын бүт аттан сайып түшүрүп, Манасты сыйлаганынан гана жеңилип, ага кыяматтык жар болот. Демек, намыс үчүн, ариет үчүн аялдар деле тик турууга милдеттүү деген идеяны бабаларыбыз осуят калтырып жатпайбы? Бул осуятты кыздарыбыз, турмак жигиттерибиз таназар албай бара жаткан жокпу? Кыргыздарды дайыма тарыхта сактап келген улуу намыс качан ойгонот? 1971-жылы АКШнын президенти Никсон келер алдында Кытайдын чыгаан мамлекеттик ишмери Чжо Энлайн өз жардамчыларын чакырып алып, бөжөңдөбөгүлө. Биз чабал, Америка күчтүү мамлекет болсо да меймандарга тике карап сүйлөгүлө. Силер улуу маданияттын мурасчылары экениңерди унутпагыла деген экен. Бул сөзү бүгүнкү күнгө бизге айтылгандай болуп турат. Кыргыз түптүү, нарктуу, кутман эл. Биз эч кимден артык эмеспиз, бирок эч кимден кем да эмеспиз. Улуттук ар намысыбызды бирөө келип түрткүлөп ойготуп бербейт. Аны өзүбүз көтөрүүгө милдеттүүбүз. 4. Арыбаз мээнетке, өнөр билим алууга, бакубаттуу өлөткө умтулуу идеясы. Адам турмушундагы эмгектин ролу түшүнүктүү. Өзүнүн сан миң жылдык тарыхындагы жетишкен ийгиликтерин адамзат эмгек менен гана тапкан. Фридрих Энгельс айткандай, эмгек адамдын өзүн жараткан, гүлдөгөн маданиятка, бакубат турмушка арыбаз мээнет гана жетиштирет деген идея Манас эпосунун мазмунун кызыл жиптей тепчип өтүп турат. Баскынчы Алооке кыргыздардын жаккан отун өчүрүп, жан жабылта көчүрүп, туш тарапка айдаганда Акбалта жакып баш болгон 40 үйлүү кыргыз Алтайга барат. Калмактарга саанчы болуп сүт ичип, эчкинин тоңгон майын жеп, күн кечирип жүргөндө Акбалта: биздин эл аккан булак жок,
Дардайып жатар убак жок, талаага курган бак да жок, талтайып жатар чак да жок. 8-9 жыл болсун, жан аябай турушуп, аябай жанды багалык, кара жер менен урушуп деген акыл айтат. Муну колдогон эл алтын казып, аштык айдап, эгиндин кочушун койго, табагын тайга алмашып, изденип кетет. Мал мүлктүү болуп калмак манжулар менен тең ата жашап калат. Жакып балалуу болгондо төс ойдуруп, ат чаптырып той берет. Жаңы төрүлгөн баладан шектенген, бир чети ичи таарыган калмактар анын той бергенин букара болуп келип, көңүлү ташып жайып, көбүнчө аштык айдап бай болгонун Эсенканга кат жазып, кабарлап, желдеп жөнөтүшсө, ак көңүл болбой коет. Аз үйлүү кыргыз кылган эмгегинен баар таап, башка элдерге тең болот. Маалымы түгөттүң деп атасын алганда Манаста арынып анжиян тарапка жөнөйт. Талаада аксакал дубанага жолугат. Ал боз талааны жайлап эгине кели деген сунушуна кетмен деп жерди оёюн, кең кесири тоёюн, дүнүйө жыйып мал күтүп, не мураска жетейин, андан көрө мен эми аштыкчы болуп кетейин деп Манас ага макул болот. Экөө орток болуп эгин айдап, тоодой түшүмгө Манас ак куланы сатып алып, элесине түбөлүк кызмат кылган жанга шерик мал болот. Эпостогу бул баба дыйкан менен орток эгин айдашы элдин эмгек менен жер менен болгон достугун, адал эмгек менен гана тапкан дүнүйө түбөлүктүү болот деген элдин ишеними менен эсептелинет. Дыйкандын түбү кенч, сооданын түбү борч деген осуятты унутуп, жаш кары дебей жабыла базарда олтурганыбыз жакшы көрүнүш эмес. Окумуштуулардын айтымында 5-8 кылымдарда эле Енисейлик кыргыздарда дыйканчылык өнүгүп, негизги кесипке айланган. Анткени менен кыргыздар көбүрөөк көчүп конуп, төө жылкы, уй топоз, кой ички багышкан. Жылкыны бөтөнчө өнтөлөп, негизи байлык катары эсептешкен. Көкөтөйдүн ашында 60 атка байге берген. Баш байге 80 000 жылкы, 1000 төө, 9 000 уй, 100 000 кой, 90 боз үй, ал эми акыркы байге 9 кара, 90 кой болот. Өтө эле апыртылып айтылганы менен бул факт кыргыздарда мал чарбачылык аябай өнүккөндүгүнөн дарек берип турат. Малды бага, сыйлай билген мал киндиктүү эл экенибизди көрүнүп турат. Байгеде чыгала турган атты табына келтире мээнет кылып, бага билген адам бат эле байыйт. Ал өнөрлүү, билимдүү, мээнеткеч адам деп эсептелет. Мусулман уламышы боюнча акыр заман келип, азан чакырылбай калган бир таң заарда Жажуч-Мажуч эли Искендер Зулкарнайны тосуп салган чоюн дубалды тешип өтүп, бүт дүйнөнү каптайт. Алардын башчысы Тажаал Коңгуроолу көк эшегине тетири минип, Керней сурайын даңкылдатып, коңгуроолорун шалдыратып жөнөгөндө, анын үнүн уккан баардык жандар азгырылып ээрчип тозокко кирип кетет дейлет. Коңгуроонун доошун тегирменчи менен койлордун маараганын тыңшаган койчу укпайт имиш. Ошол экөө гана аман калат. Бул албетте миф. Бирок адал эмгек жасап, мээнет кылган адам түрдүү куулук шумдукка удургубайт, бийик адамгерчиликти жоготпойт деген идеяны таң улап жатканы көрүнүп турбайбы? Биздин ата-бабаларыбыз атанын дүйнөсү балага байлык болбойт, атанын малы балага мал болбойт деп даяр байлыкты баласына мураска калтырууга аракеттенген эмес. Анткени өзү эмгектенип, пешене тери менен тирилик өткөрбөй, үй бүлө бала чака жөнүндө кам көрбөй, даяр оокатка көнгөн адамды инсандык касиети жоголорун даанышман бабаларыбыз даана түшүнүшкөн. Балдардын жашынан үй тиричилигине калтырышып, эмгек менен көздөрүн ачкан. Элдик педагогиканын данышман сабагы Манас эпосун кызыл жиптей эле тепчип өтүп турат дебедикпи жогоруда? Манас 8-ге толгондо Жакып байбичеси менен акылдашып, өзүнүн койчусу Ошбурга аны козу кайтартканга жалчы кылып берет. Баланын ыгы менен болбой кагып согуп, катуу талап коюп тарбиялоону буйруйт. Бул жерде эмгек тарбиячы экени баса белгиленип жатат. Кеңеш Жусуповдун кара сөз менен жазылган вариантында Ошбур бүркүттөй карылуу, тепсе ташты жарган, түнү бою уктабаса да күндүзү кадимкидей эмгектене берген, көп тилдерди билген адам катары сүрөттөлөт. Демек Жакып Манасты Ошбурга согуш ыктарын үйрөтсүн, билим берсин, өнөр үйрөтсүн үчүн берген. Манастай сөз мухитин жарыткан элди жапайы, караңгы дегендерге көп табылат.
Эпосто аз болсо көптөй сезилген өнөрү бар кыргыздын, ашуудан бут тайдырбас акылы бар кыргыздын дегендей, элибиздин өзүнө ылайык өнөрү, билими, акылы бар, өзүнө жетет. Бабаларыбыз билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Эр жигитке 72 өнөр аздык кылат деген өнөрлүү, билимдүү адамды өтө сыйлаган. Бейжиңге аттанган колду Манас Алмамбетке башкарган себеби ал Кытай сыяктуу кылым журтун түрткөн өнөрүн билген, илим дубанын күчү менен күндү жайлап жаадыра алган, 60 баштуу ажыдаардан окуп билим алган баатыр бараткан жолдун ыгын, кармашчу жоонун сырын эч ким анчалык деңгээлде билбейт. Ошентсе да Алмамбет өз деңгээлине көп эле ичи чыкпай, анткени акылдуу адам аракеттенип мээнет жасаса дагы көп нерсеге жетише ала тургандыгын сезет Алмамбет. Жер жүзүнө жүрүштү, окуп билип мен калдым, асман менен учаарда кара жоюулу кожо жаш абыдан билип алды. Өнөрүн чындап токуду, менден 3 айча ачтык окуду. Кожо жаштан башкага алышкан менен алдырбайм, алакандай элимдин канатын өрткө чалдырбайм деп ажыдаарга өнөр, билим алганы барган 10 000 бала кырылып өлүп, 10 гана бала билимдүү болуп чыкканын жашырын сыр катары баян этет. Чынында Алмамбет кожо жаштын огунан каза болот. Эпосту жараткан эл билимдин күчүнө тан бергенин ушундан деле байкасак болот. Өнөр билими өөрчүгөн акылман адамдар дайыма бийликтигилерге кеңеш берип, жол көрсөтүп келишкени тарыхта маалым. Данышман ойчул Аристотель улуу аскер башчысы Александр Македонскийдин насаатчысы болгон. Ал Кытай императорлорунун кеңешчилери көбүнчө акындар болушкан. Алишер Наваи Хусейн Байкарага уазир болуп иштеп, эмир наамын алган. Баласагындык Жусуп хандын кеңешчиси Хаскажип наамын алган. Улуу Гёте герцог Карл Августтун жашыруун кеңешчиси болуп турган. Ормон ханга Калыгулдан кеңеш алып турган. Молдо Нияз Кокон ханына кеңешчи болгон. Бакай Кошой сыяктуу акылмандардын, Алмамбет сыяктуу илимпоздордун бүгүнкү бийликке деле орундуу кеп кеңеши дарып деп эсептейбиз. Өлкөбүздүн эгемендүүлүгү өнүккөн, бакубат турмуштагы мамлекет болуу максатын алдыга коюп отурат. Ата-бабаларыбыз айткандай, кулча иштеп, бийче олтурууну ишке ашырбай туруп, улуу максат ишке ашпасын түшүнүү зарыл. Кыргыз жалкоо эл деген пикирдеги элдерге кой кайтартып, пахта тердиртип, тамеки өстүртүп көрсө, өз оюн кантип бекемдери билине калмак. Айтайын дегенибиз, элибиз эч бир элден кем калбай иштегенди билет. Аткарган иши мээнетине ылайык бааланбай калган сенектик жылдардагы социалисттик абал элдин эмгекке жана эмгек адамына болгон мамилесин бир топ солгундантып жиберди. Окумуштуулардын айтымына, соодагы басым жасап, чийки затты экспорттоочу мамлекеттер бара-бара жакырланат. Товар, технология өндүрүүчү мамлекеттерге толук көз каранды болуп калат. Демек, соодага жана далдалчылыкка азгырылбай, техникалашкан, өндүрүшкө жарактуу товар, идея жаратууга жөндөмдүү адамдардын бүтүндөй муунун өстүрүү мамлекеттик идеологиябыздын данекери болууга тийиш. 5. Гумандуу, айкөл, камкор болуу идеясы. Эпосто улам кайталап отурган сайын Манас элдин өзүнүн өз тукумуна таанытып туруучу улуу дүйнө экендигине терең ынанасың. Манас дүйнөсүнүн аңтарып, ар бир кыргыз өз тегин, өз элин үйрөнөт, өз тамырын эл тамыры менен туташтыра турган улуу сабак алат. Манаска туташпай, андан кабарсыз калуу маңкурттукка, унтү безерликке алып келсе, аны терең иликтеп үйрөнүү жаныбыздын аруланышына, элдик эң сонун сапаттарды жан дүйнөгө акыл эске сиңдирип алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Манастан бейкапар урпактарыбыз толук кандуу кыргыз боло албайт. Ар кандай ишти аткарууда Манас өз мүнөзүндөгү асыл сапаттарды көрсөтөт. Атасы койчу Ошкурбайга жөнөтөрүн укканда жалгыз эрке бала экендигине карабай макул болуп, чоң эмесмин, баламын, жообуңду ата алайын, токтобоймун, барамын, мени коюп атаке, өз алыңды карагын деп жооп берет. Ата-эненин сөзүн эки кылбай алар үчүн кам көрүү, карыганда аларды сыйлап, көз өткөнчө багуу, о дүйнөгө жол жобосун сактап узатуу ар бир баланын ыйык парзы. Чоңойгондо бизди багасың, кантип багасың деген сөздөрдүн балдарды өз милдетин аткарууга, психологиялык жактан даярдоодо өтө ролу чоң. Көкөтөйдүн ашында Манас жамбыны атып түшүрүп, аны ак сакалдуу Кошойго, алпагасы Ошого тартуу кылат. Баасы 100 адамдын кунуна барабар келген жамбыны Кошой карыя кашыңдагы бир чалды
карып калган бир жанды өзүңдөн азиз көрбөгүн, артты журттан өнөрүн, тырмак асты олжоңду алган бойдон жөнөгүн деп кайра кайтарып берет. Бул эпизоддон Манастын кичипейил жоомарттыгын, Кошойдун кеңпейил нарктуулугун, улууга болгон урматы, кичүүгө болгон ызатты көрүп турабыз. Бейжиңге казатка анттанмак болгондо Манас жети ханга өзүңөр тандап хан шайлап алгыла деп кайрылат. Алар бир акылга келе албаганын көрүп Манас өзү Бакайды сунуш кылып, көпчүлүктүн колдоосу менен ал хан болот. Албетте, Манас Бакайдын Бейжиң сыяктуу алыс жерге аттанып жаткан сан миңдеген аскерге хан боло албастыгын, ага Алмамбет сындуу өнөрлүү, тасыккан жоокер адам гана жараарын түшүнөт. Бирок Бакайдын жашын, акылын сыйлап, анын хандыкка көрсөтөт. Аны Бакай өзү да түшүнөт. Ошондуктан жолдо бара жатып, өз ыктыяры менен хандыкты Алмамбетке өткөзүп берет. Эпостогу Кошой, Бакай, Ажыбайлар сыйга сый, сыраякка бал деген адамгерчиликтин эрежелерин мыкты өздөштүргөн, каадалуу, нарктуу карыялардын урпактарына берген улуу сабагы. Манастын Каныкейге, Аяшы Арукеге жасаган сый, урматтуу мамилеси жаштарды суктандыра турган үлгүлүү сабак. Ал Тургай Калмак ханы Орго менен согушуп, аны өлтүргөндөн кийин хандын аялы Санамгүл эки баласын ээрчитип, көп тартуу менен Манастын алдына барганда, Манас ошондо кеп айтат: "Ук байбиче" деп айтат. "Балдардын кечтим күнөөсүн, жакшы киши окшойсуң, байкоо менен сүйлөйсүң. Турсун аман балаңыз, турсун мына калаңыз, өз жаныңа караңыз" деп кечирим берет. Душманынын жубайы экендигине карабай, анын аял экендигин сыйлайт. Мына жөнөкөй жупунулуктун, гумандуулуктун, адамгерчиликтин үлгүсү. Бейжиңге барганда Манас Коңурбайды жарадар кылып, ала качып кутулган соң, Эсенхандын кеңешчиси менен Кытайлар эсепсиз дүйнө, 9000 сулуу кыз бергенде акылмайм Бакай карыя кыздан тартуу берген соң, кары бийсек кээ болот деп Манаска акыл салганда ал макул болуп, кыргынды токтотушат. Айкөл адам өз тууганына, элине эл эмес, душманына да сый көрсөтөт, кечиримдүү болот. Алтайда жүргөндө өзүн кармоо үчүн келген Жолойдун 10 000 колун түгөл кырмак болгондон эс кара элчиликке келет. 3 күнгө уруксат сурап, анан багынып берели дегенде макул болуп, сураган мөөнөтүн берип, урушту токтотот. Кийин Көкөтөйдүн ашындагы сайышта Коңурбайды ыргыта сайып, атын олжолоп алганда да анын жалынып суранганы үчүн алгара тулпарын өзүнө берип коет. Жоо аяган жаралуу экенин Манас билет, бирок анын инсандык бийиктиги, адамдык улуулугу кас душманына теңелип, бастык кылып, кек алууга уруксат бербейт. Анткени ал элдин асылзат наркында тарбиялаган чоң казатта Кытайлар курчоодо калып, көп тартуу менен элчи жөнөтүшкөндө, мурункудан калган кеп бекен, тийсин найза сансын деп, душманда болсо жыгылса, кордодо көөнү тынсын деп, Бакар карыя менен Кыргылчал Манастан кечирим алып беришет. Бул элдин салтындагы улуу адамгерчилик болуп эсептелинет. Манаска берилген сапаттардын эң ылайыктуусу Айкөл болуп эсептелет. Элдин мүнөзүндөгү жөнөкөйлүк, гумандуулук, ишенчектик, кол ачыктык, кечиримдүүлүк жана башка сапаттардын баары келип Айкөлдүккө биригет. Жогорудагы сапаттардын баары тең кыргыздар үчүн мүнөздүү, элибиздин мүнөзүнө тарыхый шарттан тышкары географиялык, климаттык өзгөчөлүктөр өз таасирин тийгизбей койгон эмес. Илгерки көчмөн турмуш башка элдерден кезикпеген көп кырдуу сапаттарды мурастаган, бар жокту, ачарчылыкты, токчулукту кылым санап башынан өткөрүп келгендиктен дени сак, курсак ток, бала бакыры аман болсо болду деп баарына канаат кылып, жогуна кейбей, жупуну чыдамкай болуу каныбызга сиңген. Ата-бабаларыбыз алдында келсе, атаңдын кунун кеч, атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер, берген март эмес, алган март, бирөөнүн тоогун жесең каз байла, сабырдын түбү сары алтын, бирөөгө ар кассаң өзүң түшөсүң, бир туз таткан жериңе 1000 күн салам бер сыяктуу акылман ойлорду жаратып, алардын негизинде жашап келишкен. Атасын өлтүргөнгө энесин алып бериш үчүн ал адам ички дүйнөсү бай, аң сезими, ойлогон ою эң бийик болбосо, жөнөкөй катардагы адам мындай кадам таштоого жөндөмсүз. Манас эпосун жараткан элдин ой тилеги асылзат касиеттерге адамдарды тарбиялоо болгон. 6. Табият менен таттуу мамиледе болуп, жаратылышты коргоо идеясы. Адам жаратылыштын бир бөлүгү катары өзүнүн өмүрү, жашоосу үчүн табият алдында дайыма карыз. Жаратылыш аны кийиндирип, ичиндирет, анын нравалык, эстетикалык, физикалык жана башка касиеттерине жетилдирет.
Адам табият менен эри шаркак, ошондуктан адам аны коргоп, ага өтө кылдат мамиле жасоого милдеткер. Адамдын жаратылышка карата мамилесин анын адептик, идеялык сапатына жараша болот. Ата-бабаларыбыз байыртан эле жаратылышты ыйык тутуп, ага өтө гумандуу мамиле жасашканын элдик оозеки чыгармачылыктардан ачык эле көрөбүз. Элдик эпостордо, жомоктордо ата-бабаларыбыз табият менен коюндаш жашап, аны коргоо зарыл экендигин түшүнүп, жаратылыш кыйраса да адам кошо кыйраарын сезишкен. Ошондуктан элибиз ыйык тутуп, сыйынганы да жаратылыш болгон. Өздөрүн курчаган жаратылыштын көп сандаган ээлери бар деп ишенишкен. Алардын арасында тоолор, аскалар, булактар, токойлор, жалгыз өскөн дарактар жана башка ушул сыяктуу болгон. Булардын ичинен тоонун чокулары менен ашуулардын ээлери айрыкча күчтүү деп эсептелген. Тоо ташка мындай мамиле жасаган кыргыздар анын коюнундагы жан-жаныбарларга да этият мамиле жасашкан. Тынбай тарсылдатып, мылтык атып, кан төгүп, тоонун тынчын алышкан эмес. Ошондон улам орто кылымдардан бери кыргыз жерине келген саякатчылар мындан жатпайбы жаныбар деп көп экендигин айрыкча белгилешкен. Байыркы кыргыздар булакты, шаар сууларды булгабай, алардын ээси бар дешкен. Кыздарды түндөсү сууга жөнөткөн эмес, касиеттүү делген булактардын жанында өскөн дарактарда ыйык эсептелген. Оорулуу адамдар, бала көрбөгөндөр анын боюнда мал союп, түлөө өткөрүп, суусун ичип, жуунуп, түнөп, сыйынышкан. Бабаларыбыз билимдүү болушпаганы менен, табиятты атайлап изилдеп үйрөнүшпөгөнү менен, жан дүйнөлөрү таза келип, өзлөрүн табияттын балдары катары сезип, ага сүймөнчүктүү мамиле кылышкан. Алсак Сагынбайдын айтымында өлүүсү чирип дөң болгон, өрүгү чирип көң болгон, жер кайыбы ом болгон, алчасы тирип дөң болгон, алмасы жатып көң болгон, бөксөсүн көр, сазын көр, бөлүнө учкан казын көр, ат жоортпогон тулаңы ар тараптан сандалып, агып түшкөн булагы деп өтө назиктик менен, чоң эргүү менен көркөмдөлүп сүрөттөлөт. Саякбай Каралаев көл жээгинде туулуп, анын кооздугун бала кезинен жан дүйнөсүнө сиңирген, өмүр бою бүркүт таптап, куш салган мүнүшкөр адамдын табиятка болгон жакындыгы да өзгөчө экен. Анын вариантында табият көрүнүштөрү өзгөчө бир керемет өңдүү сүрөттөлөт. Ал тал чокунун кыялындагы көрүнүшүнүн деле реалдуу, Сары Өзөндү деле, Талас жергеси жөнүндө деле тамшануу менен табиятты астейдил сүйгөн, чыныгы ынтаасы менен аны аяган, таза жүрөгү менен сүрөттөп айтат. Манасчынын оозунан буларды уккан адам деле, эпостон бул саптарды окуган адам деле жаныбарларга боорукердик менен мамиле кылууга умтулары шексиз. Мал киндиктүү кыргыздар өсүмдүктөрдү, чөптү өзгөчө этияттаган, анткени эң негизгиси байлыгы болгон малды чөпсүз асыроо мүмкүн эмес. Орто кылымдагы энциклопедист аалым бабабыз Махмуд Кашкаринин «Түрки» деген эл макалы буга толук далил боло алат. Кой оозу менен бир жесе, туягы менен 4 жейт деп өсүмдүктөрдү зыянга учуратууну кыргыздар жактырышкан эмес. Окумуштуулардын изилдөөсүнүн натыйжасында карап көрсөк, койдун салмагы анын 4 туягын ээлеген аянтына бөлүштүргөндө, кой танкадан да оор салмак менен жерди оюп, өсүмдүктүн тамырын кырчый басат экен. Жеген чөбүнүн тамыры үчүн коромжу кылганын 4 эседен да көп турбайбы? Элибиз турмуш тиричилигине зарыл нерселердин баарын өсүмдүктөрдөн жасай алышкан. Алсак боз үйдүн сөөгүн түрдүү жыгачтардан, ашкананы чийден токуп жасашкан. Жыгачтан ээр чапкан, кылкыяк, комуз, сурнай, чоор сыяктуу музыкалык аспаптарды жасаган. Идиш аяк кырган, короосун тосуп отун кылып жаккан, арча түтөтүп аластаган. Ышкындын түбү менен тери өңдөп, кереге уук боёгон. Өсүмдүктөрдү малга тоютканы эмес, өздөрүнүн тамак ашына кошумча катары да пайдаланышкан. Жергебиздин көп түркүн флорасы өсүмдүктөрдүн 4000дей түрүн камтыйт. Кыргыз тилиндеги 40 000 сөздөн турган сөздүктө 1000ден ашуун өсүмдүктөрдүн аттары бар. Кыргыз табыптары оорулуу адамдарды, жаныбарларды дарылоодо өсүмдүктөрдү өтө көп пайдаланышкан. 19-кылымдын аяк ченинде Жалабатта чөп ырчы деген акын болгон экен. Ал 400гө жакын чөптүн түрүн мүнөздөп ырдаган. Ал өтө зирек, табият таануучу, ойчул, акылман адам болгон. Эл аралап көп жүрүп, айылдардагы ооруган адамдарды чөп менен, ыры менен дарылаган. Ал чөптөрдүн түрлөрүн, дарылык касиетин көркөмдөп, куюлуштуруп, ыр менен сүрөттөп айта алган. Чөптүн жашоосун, сырын белгиле, анын пайдалангыла, ага этият мамиле жасагыла, аны аягыла деп элди үгүттөгөн.
Чөп ырчы атайын окуп билим алган эмес, ал билимди табиятынан өзүнө алган. Миңдеген жылдар бою баштаган кечирген көчмөн турмуштан улам кыргыздарда жаныбарларга карата болгон өзгөчө мамиле иштелип чыккан. Балдарын жаныбарлардын балдарына теңеп, эркелеткен, кулунум, ботом, козум, күчүгүм деп, кыздарынын сулуулугун марал, аккуу жана башкаларга салыштырышкан. Эр жигитти бүркүткө, жолборско, шумкарга теңегенин алсак болот. Мергенчилер жөнүндөгү болмуштар алардын чектеген ашканы табияттан жаза көрөрү өңдүү ишенимдерин тарбиялык мааниси өтө чоң. Айрым бир жаныбарларды элибиз ыйык деп эсептеп, аларды өлтүрүүгө катуу тыюу салган. Ата-бабаларыбыздын тоо ташка, жер сууга, чөп жарга, жан-жаныбарга жасаган астейдил аяр мамилесинин баары убал деген түшүнүккө негизделген. Ар кандай жаныбарды өлтүрүүгө, уясын бузууга болбойт, антсе убал болот дейлет. Аксакалдар жаштарга ар бир жандыкты табигат бекеринен ашыкча жараткан эмес деген насаатты дайым айтышкан. Табият сүйүү тарбиясын бала кезинен алган кыргыздар бардык тирүү жан-жаныбарларды аябай баалай билген. Эч качан жаш бала канаттуулардын уясын, кумурсканын уюгун бузган эмес. Тескерисинче курутту талкалап, аны кумурсканын уюгуна сээп коюшкан. Табиятка зыян келтирсе, убал болот деген элибизде жөнөкөй эле сөзүндө канчалык улуулук, мээрим, гуманизм жатат. Мына ушундай экологиялык тарбия алган кыргыз үйүнө сойлоп кирген улуу жыланды да өлтүрбөй, аны ак, айран, сүт, ун чачып чыгарган. Чакпаган жылаан өлбөсүн деп ага тийишкен эмес. Күнөөсүз жандууну өлтүргөн адамды мыкаачы деп элден чыгарып коюшкан. Балдарды тутуп алган канаттуунун оозуна түкүрүп, шилекей алышкан дос болдук дедиртип, кое бердиртип тарбиялаган. Кыргыз фольклорундагы Асан кайгы жөнүндөгү легендалардын баары табият менен элдин таттуу мамилесин калыптандыруу максатында айтылган. Жаныбарларга карата ырайымдуулук мамилени Алмамбеттин көкчөдөн кордук көрүп, капаланып келе жатып өзүнө тынчтык бербей ызылдап айланып учкан ызгыч куштун канатын сындыра атып, ал жерге түшкөндөн кийин эңип алып, ага боору оруп, кайнатма, кара дары бар, канатын азыр бүтүрчү, канча дары баары бар деп күчү ашкан баатыр ар түрдүү өнөрдүн ээси акылман эле эмес, жан дүйнөсү назик, айкөл таза инсан экендигин айгинелейт. Мындан ички дүйнөсү таза адам жаратылышка эч качан кыянат кылбасын. Кыргыз элинин педагогикалык генийи түшүнгөн. Жаштарга ушундай тарбия берилбесе, жаратылыш корголбосо, элди да кыйроого учурарын сезген биздин ата-бабаларыбыз осуятын таназар албай койсок, келечек муундарыбыз биздин жапайылыгыбызды эч качан кечирбейт. Элдин ооз-эки чыгармаларынан ана башы кожа жашты бабаларыбыз бекеринен бизге мураска калтырбаса керек. Жаратылыш шумдуктуудай бай, кооздугу керемет, чет элдиктердин шилекейин агызып суктанткан жерге бизди урпактарыбызга коромжусу жеткирип бергибиз келсе, бабалардын осуятын аткарууга тийишпиз. 7. Жумуриятыбыздын мамлекеттүүлүгүн чыңдоо жана аны көздүн карегиндей сактоо идеясы. Элибиз тээ байыркы замандан бери эгемендүүлүктү эңсеп, биримдик, эркиндик, көз каранды эместик деп жан аябай күрөшүп келген. Эпостун негизги каарманы Манас бала кезинен эле коркуп жүрүп бирөөдөн короого малды жыйбадым, жалынып жүрүп бирөөгө мен жайытка малды жыйбадым, арбытып малды жыяйын, аманат жанга бир өлүм, мен намыз үчүн кыяйын деп элди бириктирип, эркиндик үчүн күрөшкө өмүрүн арноону максат кылат. Бул жалгыз эле анын тилеги эмес. Ал ак балтанын кеңеши менен кошойду издеп таап жолукканда акылман карыя Манаска кайрылып: "Көчөгө чыгып Алтайдан жериңе качан коносуң? Аз гана кыргыз элиңе качан караан болосуң? Ээн калган эссиз элиңди качан ээлеп аласың? Алтайда жүрүп кагышсаң, жал куйругуң такыр жок, бир балаага каласың. Таап ал талас жериңди, күтүп алгын кулунум, күрдөөлүү кыргыз элиңди" деп суроолуу кеңешти угат. Ушундан улам элдин эки тиреги бар. Биринчиси акылман, экинчиси баатыр деген нускалуу макал сөз калган. Кылымдар бою эңсеп келген эгемендүүлүккө элибиз жетти. Өзүнүн конституциясы, мамлекети, символикалары, туусу, герби, гимни жана улуттук акчасы бар экени демократиялуу өлкө болуп, дүйнө жүзүндөгү бүт мамлекеттерге таанылды. Көптөгөн ири, өнүккөн мамлекеттер менен дипломатиялык байланыштарды түздүк. Дүйнөлүк кадыр барктуу уюмдарга мүчө болдук. Элибиз туулганына эмес, тураарына сүйүн дегендей, мамлекеттүүлүгүбүздү өзүбүзгө кут кылсын. Көп элдер мындай мүмкүнчүлүктөн куру жалак калып жатат. Демек,
Элибиз, айрыкча жаштарыбыз ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып калуу жоопкерчилиги мойнуна экендигин сезүүсүн калыптандыруу мезгилдин өктөм талабы. Эркин мамлекетибиз кандай жол менен баруу керек? Кимге карай бүгүнкү өнүккөн батышкабы же руху жакын чыгышкабы? Канткенде күчтүү, бай, дөөлөттүү мамлекетке айлана алат? Канткенде да республикабыз өз бет алган демократиялык жолунан кайтпоосу керек. Анткени демократиялык мамлекетте гана адамдын укугу, эркиндиги гарантияланат. Чыгыштын бир эл оозунан түшпөгөн хикаясы боюнча Конфуций шакирттери менен келе жатып бейитти кучактап ыйлап жаткан аялды көрөт. Аны сооротуп жөн жайын сурайт. Башымдан балее кетпей койду, дейт аял. Дал ушул жерден жолборс кайнатамды жарып өлтүргөн. Анан күйөөмдү жарды, жакында уулумду жарып, кара көзүмдү кашшайтып отурат. Андай болсо башка жерге көчүп кетпейсиңби? Дейт Конфуций. Көчөт элем, бирок бул жердин өкмөтүнүн өкүмзордугу жок деп жооп берет. Көрдүңөрбү? Дептир устат шакирттерине. Өлүмсөк өкмөт жолборстон жаман. Мындан мамлекет кандай болуу керек экендигин ар кандай адам аңдап түшүнөт. Батыштын да, чыгыштын да баалуу дөөлөттөрүн өзүбүзгө кабылдап, өз тагдырыбызды өзүбүз чечип, өз тарыхыбызды өзүбүз жасап, өз жолубуз менен кетишибиз керек. Чыныгы демократиянын уюткусу көчмөн элибиздин салт санаасында байыртан эле өнүгүп келгенин Манастан байкайбыз. Казатка аттанар алдында өз ара кеңешип, макылдашып, каалоосу боюнча ханды шайлоонун өзү буга далил. Манас чогулган калың колго Бейжиңге казат кыларга найзакерден мыктың бар, айбалта чабар ыктууң бар, кайра тартпас эриң бар, канды суудай агызган кара кулак шериң бар, оору эмес тазаң бар, ноён тууган көзөл бар, атым арык дегениң азыр кайткын үйүңө, өзүм жалгыз дегениң эми кайткын үйүңө, алым начар дегениң азыр кайткын жериңе деп кайрылып, элдин ыктыярын сурайт. Элдин тагдырына тиешелүү маанилүү маселелерди ал жеке өзү эле чечип салбайт. Элди башкарган хандарды, кемеңгер карыяларды, баатыр жигиттерди чакырып ортого салып чечет. Элдин чечими көпчүлүктүн эрки Манас үчүн ыйык эле. Эл макул тапканды макул табат. Жети өлчөп бир кес, кеңешип кескен бармак оорубайт. Эр жаңылса эл жаңылбайт деген сыяктуу акылман макалдар кыргыздарда демократиянын көрөңгөсү илгертен эле болгондугун тастыктайт. Манасты демократиялык духта ошол эл тарбиялаган. Калк атасы мамлекет башчысы жөнүндөгү элдин идеялы эпосту Манастын образы аркылуу берилген. Манасты хан көтөргөндө калың элдин баары төрө Манас көк жалдын төб айткан тилин албасак, айдаган жака барбасак, төбөсү ачык көк урсун, төшү түктүү жер урсун деп убада кылып ант ичишет. Элдин мындай колдоосуна өзүнүн баатырдыгы, элге кылган эмгеги, түзүктүгү, акылы жалпы журтка тегиздиги ээ болгон Манас хандыкка атасы Жакыптын мал-мүлк аркылуу элге курулай калп жагынуу менен жетишпейт. Керек жерде Манас бетке чабар, ачуу сынды айтат. Көкөтөйдүн ашында чыр чыгарган Коңурбайга maaникерди тартуу кылып кутулалы дегенде кошойду. Акылы качып боюңдан оңбой калган экенсиң, эрдигиң кетип картайып, эсил аба кабылан болбой калган экенсиң деп таштайт. Эл башчылары жалпы калайык калк кеңешке чогулганда да жанына жакын бара албай, журтум жалтаң болгон экенсиң, көрүнөө көбүң өлүпсүң, алдырып коюп калмакка намысың жоктоп жүрүпсүң деп ачуу сынын тике айтат. Буларды Манас көпкөнүнөн, тоготпогонунан эмес, элдин көзүн ачып, өзүн өзү түшүнсүн, аң сезимин, намысын ойгонсун деп жатат. Манастын артынан элди ээрчишин, анын калкка болгон камкордугу деп түшүндүрсө болот. Ал өз кызыкчылыгы үчүн дүйнө жыйноону максат кылбайт. Казатка аттанган колго малын бүт берип, элдин мингич тамак ашын камсыз кылып, Бейжиңдеги окко учкан Алмамбеттин сөөгүн Бакай менен Манас саралага тулпарга жүктөп, көмгөндүн акысы деп алтын жамыны канжыгага байлап, кыргыз жерине көздөй айдап жолго салат. Бул эпизод мамлекеттин өз аты-уулдарын коргой билүүсү, аларга тирүүсүндө гана эмес, өлгөндөн кийин да кам көрүүсү зарыл деген ойду баяндайт. Мамлекет буга милдеттүү, анткени мамлекетсиз элдин болушу мүмкүн, ал эми элсиз мамлекеттин болушу мүмкүн эмес. Өзүнө карата ошондой мамиле болооруна толук ишенгенде гана ар бир адам өз мамлекети үчүн каруусун казык, башын токмок кылып берет.
мамлекет башчысынын ролун көрсөткөн. Жакшыдан башчы койсоң элди түзөтөр, жамандан башчы койсоң элди жүдөтөр. Бастырганды билбеген жолду бузат, башкарганды билбеген элди бузат деген эңдүү эл макалдары бекеринен айтылбайт. Бул жагдайынан алып караганда Манас идеалдуу мамлекет башчысы. Буга Манас жеке сапаттары менен гана жетише алган десек чапкандык болор. Ага өзүнө окшоп мамлекеттин элдин кызыкчылыгын ойлогон, бири-бирине арамдыгы жок, ниети таза, Түз, Ажыбай, Кошой, Бакай сыяктуу даанышман карылар, Алмамбет, Сыргак, Чубак сыяктуу баатыр жигиттер жолдош, акылдаш болушкан. Кошой Бакайларды Манас издеп жүрүп таап, Алмамбетти эмчектеш дос кылып алат. Манастын акылмандыгы дал ошондой өзүнө ниеттеш адамдарды тегерегине жыйнаганында, аларды бир максатка бириктире алгандыгында. Мамлекет башчысынын эң зарыл сапаты кызмат адамдарын туура тандап, каалыс баалай билүүсү. Бул ойду Платон мамлекеттин багы падышалар философ же философтор падыша болгондо ачылат деп баса белгилейт. Мамлекеттүүлүк дегенди жерден ажыратып кароо мүмкүн эмес. Анткени жер мамлекеттин негизи. Мындан 2000 жыл мурун Гун каганы Модеден Кытай императору Кулюгатын кийинчерээк сулуу аялын сурайт. Акылмандары менен кеңешип, алар каршы чыкканына карабастан сурагандарды берет. Андан кийин бир кичине эч нерсе өспөгөн чөлдү суратканда кеңешчилери берүүгө макул болот. Ошондо Каган Моде ат менен аял меники, алар берүүгө укугум бар. Ал эми жер элдики, жерди бер деген, элди бер деген. Менен эч качан берүүгө укугум жок. Жер деген мамлекеттин бай түбү болот. Бай түбүнө балта чапкан кайдан өнөт деп берсе берели деген кеңешчилердин башын алдыртып туруп, согушка аттанып, жерди бербей алып калган экен. Алтайда жүргөндө хан көтөрүлгөн Манас эл башчыларын жыйып сый көрсөтүп туруп, Кытайга кыргын салалы, кыйратып жерди алалы, кызыктуу жери алдыртып, кыяматта жүргөнчө кыргыз уулу болгону кырылып жатып калалы деп акыл салат. Жер жана ата мекен синоним түшүнүктөр. Ата мекен ата журт бабаларыбыз миңдеген жылдар бою жашап, эмгектенип, тер төгүп, жоодон коргоп, кан төгүп келген бул жер ата бабаларыбыздын журту. Манас баарынан мурда ата журтунун патриоту, атуулу, элине болгон сүйүүсү, мекенинин баскынчылардан куткаруу үчүн тайманбай эрдик көрсөткөн баатырды күрөшкө шыктандырат. Чет элдик баскынчыларга каршы күрөштө кашык канын аябаган кыргыз элинин патриот сезимин ааламга даңазалаган Манас эпосунун 1000 жылдыгын бүткүл дүйнө элинин майрамдашы. 1995 жылдын бүт жер шаарынын элдери үчүн Манас эпосунун жылы болуп жарыяланышы бул кыргыз элинин патриоттук ыйык сезимине болгон инсаният тазими. Элди жерди душмандан коргоочулардагы кажыбас кайраты, тайманбас эй жүрөктү пайдаланган күч эл массасынын ата мекенге болгон сүйүүсү. Чыныгы патриотизм жалгыз жарымс адамдын сезими эмес, ал массанын сезими. Манас эпосун өлбөс өчпөс улуу чыгармага айландырып жаткан кудурети, касиет элдик мүнөздөгү патриоттук сезим. Эпостогу ата журттун көз каранды эместиги үчүн жан аябай күрөшкөн баатырлардын патриоттук сезимдериндеги өзгөчөлүк. Алар эл менен тыгыз байланышын сезип, элдин жүгүн кебелбей көтөрүүнү өзүнүн атуулдук парзы катары эсептегенинде. Ата мекендин гүлдөп өсүүсү үчүн, элинин тагдыры үчүн жоопкерчилик сезимин жаш муундарга калыптандыруу мектептер менен үй-бүлөлөрдүн учурдагы эң негизги милдети. Жаш муундарга патриоттук тарбия берип, өлкөнү душмандардан коргоо үчүн аскер кызматын өтөөгө аларды мыкты даярдоо зарыл. Өлкөбүздүн ар бир атуулу өзүнүн ак эмгеги менен республикабыздын мамлекеттигин чыңдоого үлүшүн кошуп, аны көздүн карегиндей сактоого даяр болсо, түрдүү улуттардан ушул өлкөгө таандык экендигин түшүнүүдөн келип чыккан биримдик сезими болсо, жана алар улуу максаттарга кандай бирдей умтулса, кылымдардын кыйрынан өтүп жашай бермекчи. Мугалимдер менен ата-энелер, айрыкча жетекчи кызматчыларыбыз жумушчу столдоруна Манасты ачып коюп, андан тынбай барактап сабак алып туруусу салтка айланууга тийиш. Манас эпосунан жетел эмес, жетимиш, андан көп осуят тапса болот. Бирок андагы бардык осуяттарды, таалим-тарбия жөнүндөгү идеяларды жогоруда биз белгилеген идеялардын багыттары боюнча жалпылап кароого болот.